Саламатсыздарбы? Жашыл климат подкастынын кезектеги чыгарылышында биз экологиялык билимдер жаштардын мектеп окуучуларга эмне үчүн маанилүү экенин жана климаттын өзгөрүүсүнүн кесепеттерин экологиялык билимдер аркылуу кантип жумшартса болот туурасында сүйлөшөбүз. Бүгүнкү биздин конок Билим берүү министрлигинин республикалык экологиялык, жерин таануу жана туризм боюнча балдар өспүрүмдөр борборунун директору Бийик Рыскылбеков. Алгач учурда бизде экологиялык билим берүүнүн абалы кандай дегенди сурагым келип атат. Бизде негизи жалпы өлкөдө абал кандай? Чындыгында мындай көңүл жибитерлик абалда эмес. Азыр эле маселен могул жерден мен келатсам, эжекке чыгыптыр. Үйүнүн алдына бирөө таштанга таштап кетти да. Азыр эле жок болчу 5 мүнөт мурун деп алып атат да. Эң кызыгы мына өздөрү көрөт болушуңуздар керек. Мусор таштандын чакасына мусорларды алып барып таштандына салбастан жана таштап кетип калышат да көбүчө. Же болбосо биздин эмес мындай глобалдык Индия деңгээлинде алсак болот. Бул эгер аң сезими калыптанып калса, алар деле ушундай да. Билимдүү, илимдүү адамдар деле аң сезими калыптанып калган үчүн таштандыларын машинанын терезесине ыргытып коюп кетет. Бул бизде эле калп бар да. Муну жумшартыш керек. Муну жумшартуу чечүүнүн жолу билимди берүү. Биз бир нерсени жакшы түшүнүшүбүз керек. Өтмүштү оңдой албайбыз, бирок келечек биздин колдо да. Ошого биз келечектеги муундарды ушул эко билим берүүнү жакшыртуу жолдору менен чечсек болот. Азыркы абал көңүл жибитерлик эмес дегенде, мисалы мектептерде, бирок сиз айткандай, бул мектепте эмес, андан мурда эле баланын үй бүлөсүнөн башталганы жакшы болуш керек дегенге да кошуласыз го деп ойлойм. Анан бирок мектепке барганда бул балдарга алгачкы билимдер же мындай базалык билимдер берилип атабы? Чынтуу. Сиздин сурооңузга мындай жооп бергим келип атат. Туура, тарбияны ата эне берет. Бирок балдарды окуучуну коомго бул мектеп тарбиялайт. Демек, ошол эко билимди жеткиликтүү берүү бул мугалимдердин, мектептердин, ошол мектептин мойнунда да. Анан ал жерде эко билим берүүнү биз сабактан сырткаркы учурда беришибиз керек. Сабак учурунда мисалы үчүн предметтик билимдер кетет да. Баланын ошол мектептен тышкаркы учурдагы убактысын ата эне дагы көзөмөлгө алып, мисалы үчүн өлкөдө акысыз иримдер бар. Балдарын ошого ата эне аркылуу бериш керек да. Ушундай иримдер бар экенин ата энелер да билбейт. Бул кайда келдин белгиси да. Үйдө бала мектептен кийин телефон чукуп отурат мисалы үчүн да. Телефон кармап ойноп отурганда эле башта 5 килограмм салмак бар да. Эңкейгенде эле уже омурткалар кыйшайат да. Бул канча жылдан омурткасы кыйшайат. Бул омуртканын кыйшайынын негизинде, бул мойын омурткасынын адамдын уйкусу канбайт. Түштө уйкусу келе берет, бул ошонун белгиси да. Эгерде ошол омурткалар түзөп койсо, кийин кайра калыбына келип калат да. Ошого ата энелер балдарын ошол акысыз экология кружок иримдерине берсе, өздөрүнүн келечеги үчүн жакшы. Анын үстүнө биз быйыл тоолор жылынын алкагында быйыл өзгөчө иштеш керек. Эмки жылы бизде чоң ушул экология боюнча иш-чаралар болуп буюрса, ошого дайындансак болот. Сиз мындай буга чейин бул маселени балким мындай экологиялык балдарга билим берүү үчүнбү же климаттын өзгөрүшүнө карата мындай ыңгайлашуу чараларын көрүш, алардын мындай кесепеттерин жумшартуу үчүн кандай аракеттерди көргөнсүз, мындай өзүңүздүн тажрыйбаңыздан улам айтып берсеңиз, сизди көп башка мугалимдер дагы үлгү катары көрсөтүшөт. Балдарды ушул жаратылышка кызыктыра алган, мындай экологиялык аң сезимдерин ойгото алган деп. Ошол тажрыйбаңызды бөлүшсөңүз. Жакшы болот. Мен мектепте географ мугалиммин. Эмгек жолун баштагам. Эмгек жолун баштаганда мен балдар менен мамилем аябай жакшы болду. Дагы мамилени бекемдөөчү факторлорду жакшыраак колдонуптум да. Аябай жакшы болгон үчүн окуучулар мага тартылып баштады. Анан бүгүнкү бир эме бар, бир класста баланын саны көп да. Мисалы үчүн 45, бул көп. Анан жетиш керек болуп, анан мен балдарга айттым. Каалоочулар үчүн мен ишемби күндөрү акысыз сабак өтөйүн десем, мен ойлогом мен келбейт го деп. Же бир-экөө келет десем, дээрлик мисалы үчүн 8-класстарды алып коеюн. Дээрлик баардык класс келди да. Келип агай деп күндө келишет. Ар ишемби келишет. Ал затан ошо жаш экологдор деп. Бизде мисалы үчүн ошол азыркы мен жетектеп аткан борбордун иримдери беребиз да, мектептерге иримдерди ачып беребиз, кружокторду экология туризм боюнча. Мына ошол жерде мен ирим жетекчиси болчумун. Мектептен сырткары ирим өтчүмүн да. Ошол иримге балдар келип, жаш экологдор деп атадык. Жаш экологдор деп атап, иштеп аябай жакшы иштерди кылдык. Анан жашыл шаарды долбоор түздүк.
Ал жерде биз мисалы үчүн Бишкек шаарындагы биринчи эмес, Бишкек шаарындагы таштандылардын келип чыгуу себептери деп изилдөө кылдык да балдар менен. Анткени бул максат эмне? Ал жака мен 10-15 класстын балдарын алдым көрөп. Анткени аларды мен студент кезге дайындадым да. Өзүм студент болуп жаңы окуп бүткөндөн мен билдим да. Реферат жазуунун тартибин билишпейбиз да студенттер деле. Реферат жазат десе барат тагын компьютерден көчүрүп алып барып берип коет. Аны окутуучу да текшербейт да. Алып кое берет. Анан ошого балдарга реферат жазуунун тартиби бар, маалымат болгон издөө керек деп, анан ошол жерде изилдөө практикалык иш кылдым да. Анан ошондо биз Гагарин көчөсүн алдык, жалпы узундугу. Балдарды бөлдүк. Алар Гагарин көчөсүнүн узундугу, ал жерде канча таштанды урнасы бар, мусорлар эмне үчүн чачылып атат, келип чыгуу себептери, анан мусорлорго, таштандыларга морфологиялык изилдөө кылдык да. Курамы эмнеден турат. Анын чечүү жолдорун караштырдык. Ошентип анан издеп отуруп балдар кызыгып кирип кетти. Анан ошондо биз Бишкек шаарында таштандыларды кайра иштетүүчү 16 цех бар болот ошол кезде. Ошол цехтердин бирине мен барып таап сүйлөшүп, мен окуучулар менен келем десем, ал келсин, экскурсия уюштуруп беребиз деди. Анан аларга мен балдар кыздар менен бардык. Ошол жерде полиэтилен пакеттерин кайра иштетүү цехи болчу да. Ошонун кантип таштандылар келип, ал сорттолуп кандай иш чара болот бар деталь менен көрсөтүп берди ал адамчы. Анан бул иш чаранын жакшы жери аларга кесип танууга да багыт берди да. Ал жөнөкөй мисалы ушу таштандыларды кайра иштетүүдөн миллиондор табат экен. 22 адамды жумуш менен камсыз кылат экен. Айлыгын жакшы кылып берет экен, тамак ашын жакшы кылып берет экен. Анан ошондо балдар ошол жерден көрүп жүрүп аябай таасирленген. Анан кийинки этап бул аларча суусун булган себептер деген долбоор кылдык кийинки жылы. Аларча суусун биз суусун изилдедик да. Балдар менен изилдеп тартып жүрүп аябай аларча суусуна мына ош базары тегерегинде көрсөңүздөр болот, аз деле кошулуп турат. Мончо аларча суусунун боюндагы үйлөрдөн мончо сууларынын түтүктөрүн чыгарып койгон да. Тынбай кошулуп турат аларча суусуна. Бул аларча суусу агып барып эгин талааларына кетет. Эгин талааларынан бул биз билебиз, биз жаткан коон, дарбыз, помидор баары өсөт да. Демек, аларча суусу булганып атат, аны менен эгин талаалар булганып атат, эгин жер жемиштер. Сиз билгендей, помидор баардык өсүмдүктөрдүн курамында суу бар. Биздин да курамында суу бар. Демек, биз ошол нерсени жеп атабыз да. Казак боорлор мисалы үчүн биздин кээде күзүндө жаап коетпайбы чек арасын, биздин мөмө жемиштерди көрбөй. Мен ал деле бир чети тура көрөм. Анткени ал өз элинин саламатын ойлоп атат. Ошого биз атайын лабораторияга ачып, ошундай балдарга мектептен ушундай изилдөө иштерди кылсак, аларга көбүрөөк таасир берет деп ойлойм да. Анан ошол Жашыл шаар долбоорунун алкагында балдар ар ишемби күнү келишет. Биз ишембилик кылып баштадык. Тагыраагы биз эл барбаган жерлерге бардык да. Ипподромдорду тазалаттык, парктарга бара бербестен эл барбаган жерлерди тазалап, анан ошондо мисалы бул ишембиликте канча кап бишөк таштанып чыгарганыбызды сүрөттөрдү тартып жүктөп коебуз. Ал нерсе аябай актуалдуу болуп кетти да. Анан бизге башка мугалимдер байланышып, ушундай жакшы иш чара экен, биз да катышалы, тигиндей мындай деп, анан Жашыл шаар, Токтогул филиалы, Жашыл шаар, Ысык көлүндө бир филиалдар кошулган. Ошентип ачып иштегенбиз да, кызматташканбыз. Ошол күнү алардан окуучулары ишембиликке чыгат, кайсыл жерди тазалаган сүрөттөргө тартат, канча кап чогулткан, канча мишек таштан чогулткан сүрөттөргө тартып бизге жөнөтүп коет да. Ошентип кызматташып аттык да. Ушундай иш чаралар болгон. Тагыраагы мектепте эко билим берүүгө кызыктар мугалим болсо, балдарды башкарып кетүү өтө сонун болот. Балдар өздөрү жигердик менен келет да. Мисалы үчүн ишемби күндөрү мен ойлочумун, келбейт го десең, менден мурун келип күтөт. Анан мен аларга барып, эко билим бересиң, анан кошумча параллель билим берүү деп, аларды кызыктыруундагы бир жакшы жолу болду. Мисалы үчүн 2 саат ийрим өтсөк, анан эжей менен сүйлөштүм, директор менен, мүдүр менен сүйлөшүп, биздин спорт залдын аянтын алып, волейбол үйрөттүм да. Балдар кыздар менен волейбол ойноп, ал жерде дене булчуңдарды жийип, сергек жашоо дегендейчи. Анан ал жерде өзүнчө балдарга эркектик мүнөздөрдү алып атты. Жакшы көп параллель билимдер болуп атты ал жерде. Сиз айткандай ийримдер дээрлик бардык эле мектептерде бар, бирок ал канчалык мындай өзүнүн максаттарына жетет, натыйжалуу кандай болот деген бул ошол жерде ал ийримди жетектеген мугалимдин көз каранды болуп калабы? Муну кантип мындай жөнгө салса болот деп ойлойсуз? Мындай экен. Мен азыр ошол ийрим жетекчилерди, ийрим өтүүнүн усулчаларын издеп жүрөм да, методикасы боюнчачы. Анан бир маселе бар экен, биз ошол ийримдерди өтүүнүн методикасын үйрөтчү адистерди дайындап чыкпайт экенбиз да. Ошол жагынан биздин кемчилик бар экен. Анан ошого мен ойлоп атам, бул маселени чечиш үчүн бизде бул экология тармагында өткөн студенттерге, жаш адистердин дипломуна ошол кашанын ичине мисалы үчүн ийрим жетекчиси деген бир макам кошуп бериш керек экен да. Алар келип мейли сабак өтпөсүн, бирок ийримди экология боюнча ошолор өтсө менче таасирдүүрөөк болот да. Бул кошумча штатпы?
Мисалы үчүн эмеде география өтөт, биологияны өтөт. Иримдерди мисалы үчүн ошол өзүнчө бир мугалимдер окутса да, анткени мугалим сабак өтөт, андан сырткары үй тиричилик турмушу бар да, ага дайынданат. Бул иримдерге дайынданууга жакшы убакыт болбой калат, окшойт деп атам да мен. Иримдерди өтүү үчүн атайын бир штат бөлүнүп, атайын бөлүнгөн, ошолор иштесе жалаң иримдер боюнча ошондо жемиш жакшыраак болот да. Мисалы үчүн мен мугалим катары мен эртең кечке балдар менен иштейм. Түштөн кийин да ошол эле балдар менен жолугуш, бул балдарга кызыгы жок да. Мен сөзүм көп таасир бербеши мүмкүн. Ал жака башка бирөө келсе, ирим өтүп, бул уже өзүнчө бир сүр жаратат да. Жана балдар жоопкерчилик менен мамиле кылат. Негизи ал эгер аткарылбай турган болсо, ар бир мугалим балким бул жаратылышка, экологияга жакын сабактарда ар бир эле сабак аркылуу деле балдардын экологиялык билимдерин жогорулатып кетсе болобу? Ооба, билим берүү тармагында параллель билим берүү деген түшүнүк бар да. Бирок ушул жакшы этибарга алынбай атат. Экологиялык билим берүүнү келечек талап кылып атпайбы, келечек. Экологиялык билим берүүнү ар бир мугалимдин сабагында бар да. Эми колдонуп жүрөт мугалимдер. Мисалы үчүн биз жакында сынак уюштуруп атабыз. Айтматовдун чыгармаларындагы экология депчи. Кыргыз тилчилер ошол сынакка катышып атат да. Мисалы үчүн балдар менен адабий китептеги, ар кайсы китептеги экологиялык абалдарды талкуулап чыгат да, ачып. Ошол сыяктуу. Эми бул жерде айтайын дегенде, бул сөзсүз эле мугалимдерде эмес, эко билим берүү ар бир мекемелерде болуш керек. Мен жеке пикиримде ар бир мекемелерде бир айына жок дегенде бир жолу эко билим берүү боюнча бир атайын бир 5-10 мүнөттүк чогулуштар болуп турса жакшы болмок. Андан сырткары бул массалык маалымат каражаттары бул тарбия берүүнүн бир эң сонун ыкмасы да. Бул ошого массалык маалымат каражаттары дагы ошо сиздер сыяктуу болуп көбүрөөк эко билим берүү жөнүндө маалыматтар чыгарыш керек. Бүгүнкү күнү коомчулук таштандыларды көрөт, булуп аткан бирден бир себеби түшүнүк жок аларда. Маалымат жок да. Сиздер болуп калат бошуңуз керек тааныштарыңыздан. Эми могу таштанды таштабачы десе, эми мен бирөө эле го, эмне болмок дейт да. Мен бирөө эле го депчи. Бирок мендер ошентип таштай берем, сиздер ошентип канчалык адам таштай берсе, ал таштанды көбөйүп кетип атат деген маселе да. Ушул жерден эгер биз экологиялык билимди балдарга, жаштарга, мектеп окуучуларына, мектепте окуп жүргөн кезинен баштап туура бере алган болсок, кантип климаттын өзгөрүүсүнө мындай таасирибизди тийгизе алабыз? Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот дегендей. Тагыраагы балдарга мындай жаш өспүрүмдөр, ар бир адам баласы билиш керек да. Келечекке мындай пайдаңды тийгизбесең, жок дегенде зыян тийгизбеш керек дегенчи. Элементарно ошол нерселер, бул таштанды, мисалы үчүн бул пластмассаны таштап койсо, бул кантип адам баласына зыян болуп келерин, же бир жер метрге таштап койсоң, ал күнү саганда эрийт, өзүнүн зыяндуу заттар бөлүп чыгарат, ал көтөрүлүп, кайра жаан болуп бизге түшүп, чачыбызга түшүп, чач түшүрөт, бетте ар кандай тактарды пайда кылат. Ушул нерсени билиш керек да. Ошол биз таштаган нерсе кайра өзүбүзгө зыян болуп келерин түшүнгөндө, менимче бул маселе чечилет да. Демек, сиздин оюңузча, дегеле мындай балдар жаратылышты жакшылап таанып, бул механизм кантип иштейт экенин түшүнгөндө, демек айлана чөйрөгө болгон зыянды мурдакыдай келтирбей калат, аяр мамиле жасайт деп, мындай ушул жол менен эле чече алабызбы? Ооба, бул билим берүү, анан практика жөнүндө. Бул мындай да, мисалы үчүн бүгүнкү мугалимдер, аябар мугалим рахмат да. Ар бир предметтик мугалим өзүнүн сабагында эко билим берүүнү камтып атат да. Бирок күндүз мектептен берилген билим кечкисин үйдөн уланбай жатат да. Мисалы үчүн менде болгон окуя да, ошол өзүм балдар менен иштетүү таштандылар боюнча, таштандыларды бөлүп сорттоо боюнча мен ошо 2019-2018 жылдары балдарга түшүндүрүп балдар иштеп баштады да. Анда ошондо мен бир окуучумдан ошондой окуя болгон да. Ал үйүнө барып таштандыларды мен айткандай 5 түргө бөлүп сорттоп атса, апасы урушупту да. Эмне кыласың, жумуш көбөйт депчи. Элесе агай айтты эле, ушундай бөлүп сорттошубуз керек экен, бул тартиби ушундай болот, жакшы болот экен деп түшүндүрсө, сен азыр монтип бөлүп атканың менен азыр булардын баарын чогултуп алып барып туруп, мисалы үчүн 5 пакетти, 5 түрлүү таштандыны, таштандар чогулткан кийин унаага бир эле салып коюп атпайсызбы депчи. Алып барып бир эле төгүп коет. Эмне өзгөрдү? Жумушту көбөйтпөй, баарын аралаштырып сала бер деп урушуптур да. Анан теги унчалык ыңгайсыз калган. Тагыраак көрөсүзбү, бул жерде күндүз биз берген, мугалимдер берген билим үйдөн уланбай атат да. Эгер ушул нерсени коом, улуу муундагы адамдар тагын ушул нерсени түшүнгөндө, маселе бат чечилмек. Ошон үчүн биз балдарга эле билим бере бербестен азыркы күнү мындай улуу муундагылар менен да күрөшүш керек болот да. Аларга дагы ошол эко билим берүүчү сиздер сыяктуу атайын берүүлөрдү көбүрөөк чыгарыш керек болот.
атайын мекемелерде чогулуштар өтүш керек. Атайын бир жумалыктар болуш керек ар бир мекемедечи. Жөнөкөй мисал биз буга чейин түшүнүк бар да. Мисалы үчүн мискей деп коесак, кыргызча казан мискей алганда калыңын алыш керек, бышык болот дейбиз да. Бирок бул туура эмес ойлойм менчи. Биз жукасын алышыбыз керек. Анткени ал жукарак батысы энергияны азыраак талап кылат. Калың кечириге салган үчүн көбүрөөк электр энергиясын коротот да. Ушул сыяктуу тара биз берген билимдер адамдын жашоо турмушунан көрүнгөндө албатыраак чечилет да. Сиз бул иримдерден ишембилик дагы башка иш-чаралардан башка балдарды аскага чыгаруу, мындай тоо шартында жүрүү деген сыяктуу дагы бир иш-чараларды уюштуруп келесиз. Ошолорду айтсаңыз, ал кандай кылып уюштурасыз? Анан окуучулар буга канчалык кызыгып, мындай кантип ушул жагынан бир натыйжаларды көрүп атасыз? Анын эмне керек экечеги бар да. Жакшы. Ооба, бул бизде ошо билим берүү миссиянын алдында республика экология, жердин таануу жана туризм боюнча балдар өсүрүүнүн борбору бар. Ал жакта ошол биз мектептерге иримдерди ачып беребиз да. 3 багыт боюнча. Бул биринчиси туризм багытында, экинчиси экология тармагында, анан үчүнчүсү жердин таануу, аймак таануу боюнча кетет. Ошол жерде мисалы үчүн эко билим берүү боюнча көптөгөн сынактар уюштурулуп атат. Бир маалымат катары айтып кетейин, мугалимдерге мен сунуш берем, чакырам. Биз азыр мектептерде өз алдынча ирим ачуу боюнча сынак жарыяладык. Ал сынакка мугалим биз менен байланышат, аты жөнүн айтат, кайсы мектепте иштегенин айтып, анан мектептен мисалы жаш экологдор деп бир 20 баладан турган топ ачат да. Анан биз аларга программа беребиз. Бир жыл бою эмне иштеди кылса болот, кандай билимдерди бериш керек, биз программаны беребиз. Ал программаны алат, ошону өтө берсе болот. Же болбосо өзүнүн ошо географиялык абалына, мисалы үчүн биз берген абал, ал өзүнүн жашап аткан аймагына туура келбей калышы мүмкүн, кээ бир жерлеричи. Ошону өзү кошо толуктап өтө берсе болот да. Анан жыйынтыгын бизге жумасына бир жолу сүрөт же видео аркылуу отчет берип атат. Балдар эмне жыйынтык көрсөтүп атат, кандай балдарда эко билим берүү боюнча өзгөрүүлөр болуп атат. Берип турат. Биз ошол жыйынтыктарын карап, жылдын аягында бир 50 мугалимди аныктап алабыз. Ошол 50 мугалимди аныктап алып, анан ниет болуп атат. Ошол 50 мугалимди биз акысыз өзүбүздүн атыбыздан Ысык көлгө алып барып эс алдырып, окуштап өтөбүз. Балким Арслан бабка же Соң көлгө көрөбүз да, кыдыртабыз. Анан ошолорду эмки жыл өзүбүзгө да жумушка алалы депчи. Өзүнүн мектебинде ошол ишин улантып берет, бизден да айлык алат да. Ушундай жакшы сунуш болуп атат. Жана ушул сынакка дагы байке фонду бар. Жеңүүчүлөргө муздаткыч, кир жуучу машина жана башка жакшы баалуу бийликтер бар. Ноутбук, принтер сыяктуучу. Мугалимдер мынакей жакшы мүмкүнчүлүк. Мектебинде балдардан ирим атсын, катышсын, жеңүүчү болсо болот. Бул иримди кайсы предметтен берген мугалим жетектеш керек? Атайын талаптар барбы же каалоочулар балким? Бул жерде негизинен биз менен көрүп, биздин борбор менен көрүк географтар, биологдор, химиктер, мисалы үчүн тарыхчы мугалимдери, дин тарбиясы алган мугалимдери, анан кыргыз адабиятчылар көбүрөөк биз менен катышат да. Андан сырткары каалоочу баардык уюштуруу жөнүндө мүмкүнчүлүгү балдар менен иштеп кете алган экологияга кайдыгер эмес баардык мугалимдер катышса болот дагы. Анан жана экинчи сурооңуз, жана биздин борбордо аскага чыгуу жана башкалар. Биздин борбордо азыр 100 адамга чейин тоодо жүрүүгө шарттарыбыз бар да. Биздин чатырларыбыз, палатка, спальный мешоктор, туристтик сумкалар баары бар да. Бизде ошол балдар биздин иримге катышкан, биз менен кызматташып аткан мектеп окуучулары бизден келип, ошолорду акысыз алат. Биз беребиз, камсыздап беребиз. Алар ошолорду алып тоого чыгып, палатка тиккенди үйрөнөт. Тоодо от жагуунун тартибин, кайра отту өчүрүүнүн тартибин, тоодо басып жүрүүнүн тартибин кече жакында көрдүңүз эми. Көп адамдар тоодо басып жүрүү тартибин билбеген үчүн өмүрү кыйылып атат да. Ошол тартиптердин баарын биз үйрөтөбүз. Аскага чыгуу деген да бар, аскага чыгуу. Ал жакта балдар эмне? Биринчиден чыдамкай болууга, эриктүү болууга, коркуу сезимдерин жеңүүгө, анан кырдаалдан чыгууга тарбияланат да. Түйшүктөрдү жеңип өтүүгөчү. Атайын коопсуздук эмеде каралган азыр элечи, коопсуздук шарттар каралган да. Бирок ал жака көбүрөөк славян улутундагылар, кыргыздар эмес, башка улуттагылар көбүрөөк кызыгат экен да. Эми ушуну мүмкүн болсо ошол биз өзүбүздүн ошо кыргыздарга кыздырган аракет кылып атабыз буюрса. Азыр сиз айтып аткан иш-чараларга көбүнчө Бишкек шаарынын тегерегиндеги эле мектептердин катышуу мүмкүнчүлүктөрү бар болот да. Аймактарда бул иш кантип жөнгө салынгат? Жок, негизи бул иш-чара аймактарда бар, ар кайсы региондордо бар.
алар да иштеп атат. А бирок биз азыр көбүрөөк мүчөбүз бишке шаар боюнча болуп атат да. Бирок эгерде мугалимдер биз менен иштешип, эгерде биз балдар кызыккан болсо, биз менен байланышса, балким биз ошол айткан туристтик шаймандардын баарын алып алып, алар жака көчмө семинар кылып, балким ал мектепке барып, ал райондук деңгээлде аларга семинар өтүп берип, тажрыйбаларды бөлүшүүгө даярбыз да. Эгерде кызыктар болсо, алар менен сүйлөшүп, балким бир жолдорун таап, финансылык маселени чечип, ал мектептин окуучуларын бизге чакырып келсек болот. Ушундай ниеттер болуп атат. Анан дагы жакшы бир эко билим берүү боюнча дагы бир жакшы долбоор кылып атабыз биз. Мектеп парламенттерин иштөө. Тагыраак мектеп парламенттери биз менен катталып иштейт. Ал жактан мисалы тарбия забаштары бирөөсү жүктөлөт да. Балдар менен иштейт дагы өзүнүн мектебинде экологиялык иш-чаралар кылат. Ал балким ар ишембини таштаганды териши мүмкүн, жашыл патруль деп коюп, мисалы үчүн жашыл көзөмөл деп. Же болбосо макулатура чогултушу мүмкүн, же билбейм, желмөтөлкөр чогултуп. Эң жакшы нерсе, мен жана нерсени кошумтуп кетейин. Мурун өзүм ирим өтүп жүргөндө окуучу кыздарымдан группа чогултканбыз да. Ал группа 8-9 класстын окуучулары 1-класстан 4-класска чейинки балдарга эко билим берчү да. Башында мен өзүм эмне үчүн таштаганды таштабаш керек деген тема болчу да. Ошол теманын негизинде билим берип, алар менин жанымда кошулуп, жардам берип, оюндарды өткөрүп жүрчү. Анан кийин алар өздөрү өтө баштады. Тагыраак бизде буга чейин сиз экөөбүз окуганга үйрөнгөнбүз да, жалаң окуганга. Эми эң жакшы жери булар окутканга үйрөндү да. Өздөрү барып, темаларды дайындап, оюндарды уюштуруп, мен өзүм аябай таң калдым. Менден жакшы сабак өтүп койду да. Алар барып, мектеп окуучуларына өздөрү группага бөлүнүп жүрүп алып, кыргыз орус тилинде дайындап, сабактарды өтүп, окуучуларга оюндарды укмуш жасаптыр эми. Презентация түрүндө жана башкача. Балдар таштандыларды өздөрү топтоп катышты да. Мен аябай баа бердим. Эң кызыгы ошол окуучулар азыр мугалимдик кесипке тандат да. Мен аябай кубанып атам. Ушул сыяктуу жана биздин ошол мектеп парламенттери ошол эко билим берүү боюнча катышса болот. Буга дагы баалуу белектерибиз бар. Ошол жеңүүчү болгон мектепти биз биздин эсебибизден каржылап, буюрса, балким Таласкабы же дагы башка региондорго алып барып келебиз да, өзүбүз бүт жогултупчу. Анан дагы бир ниет кылып атабыз кыргыз тил күнүнө карата. Кыргыз тил күнүнө карата биз ошол адабияттагы экология депчи. Же болбосо ошол Айтматовдун чыгармаларында экология деп тема коюп атабыз, буюрса. Буга дагы ошол мен ойлоп атам, бул жерден бир 5-6 мектеп тандалайын депчи. Ошолор катышсын, өздөрү изилдеп адабияттагы, экологиядагы алып чыксын да. Бирок алып чыкканда мага эмне? Алар китептеги нерсени гана мага айтып бизге чечмелеп берип койбостон, ошонун жандырмагын автор эмнени айткысы келди? Ошол нерсени чечмелеп бериш. Ошол нерсе чечмелеп берсе, ошолорду аныктап чыга бастаган. Анан жеңүүчүсүн ошо өзүбүздүн атыбыздан жакшы жерге алып барып эс алдырабыз. Башкаларын дагы кезек-кезеги менен музейлерди кыдыртып чыгабыз деп программа түзүп атабыз, буюрса. Демек, мындай балдарда дайыма эле айтып келебиз, балдар өзү мындай билимдерди жашоодо колдоно алса, бир түшүнүксүз эле ал китептерде калып, мындай ал формулалар жашоодо кездешпесе, алар азыркы бизге мындай пайдалуу, маанилүү экен дегенди түшүнүшпөйт да. А сиз айткандай экологиялык билимдерди силер үйрөткөндө, аны жашоосунда көрө алса, пайдалана алса, демек аларда деле кызыгуу пайда болуп, өздөрүнүн сиз айткандай балким окутуу жөндөмү, өзүнүн потенциалдарын ача алганга дагы жакшы мүмкүнчүлүк болот экен. Анан азыр ата-энелерге болобу, мугалимдерге экологиялык билим берүүнү мындай кантип башташ керек, эмнелерди үйрөтүш керек экенин айтып берсеңиз. Бул биздин борбор бул боюнча да азыр долбоор түзүп атабыз, буюрса. Сиздер да катышсаңыздар болот. Бул сентябрдан баштайбыз. Жарыя чыгарабыз баракчаларга, сиздерге кабар беребиз. Сиздер чыгарсаңыздар болот, биздин атыбыздан берип жеткизипчи. Биз парктарды алып атабыз. Мисалы үчүн Ынтымак паркын жана башка парктарды алабыз. Кайсы күнү саат канчада болорунчу. Биз ошол жака туристтик палаткалардын баарын алып барабыз өзүбүз. Алып барып ошол жерге коюп коебуз. Бир 15-20 минут мисалы үчүн. Сиз үй бүлөңүз менен барсаңыздар болот. Ата-энелер үй бүлөсү менен барат, келет ал жактан. Ал жерден биздин инструкторлор, тажрыйбалуу адистерибиз палатка тигүүнүн тартибин, аны кандай коюш керек, шамалдын багытына карамай коюш керек, мисалы, кандай жерге коюш керек, баарын айтып түшүндүрүп берет. Анан ошол жерден үй бүлөсү менен балдары кошо ата-энелер палаткаларды тигип, ичине кирип, кайра чыгып, ушул нерселерди биз мастер-класстар уюштуруп атабыз бат-баттанчы. Ошентип биз ата-энелерге ошол туристтик маданиятты, эко билим берүүнү калыптандырып атабыз. Бизде азыр туристтик маданият калыптанып деп ойлойм. Жана биз ошол чет мамлекетке чыгып саякаттоодо дагы тажрыйба аз деп ойлойм да. Ошо биз мындай ушундай бир социалдык долбоор кылып атабыз, буюрса. Ал жерден дагы ошо аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн дагы буюрса өзүнчө долбоор кылабыз. Ниет кылып атам, уже спонсорлук таап койдум.
бизге жумасына бир кыян сервис деген ошол өзүнүн эмесин берип атат да, спринтер баягы машиналарын акысыз берип атат. Болгон эмесин майларын коюп, анан ошол аз камсыз болгон үйлөрдүн үй бүлөсү менен кошо балдарын үй бүлөсүн кошо тоого алып барып тимбилдинг оюндарды уюштуруп эс алдырууга жардам берели депчи. Баягы эс алуу маданиятын үйрөтүүгө жардам берип атабыз да. Экинчи, бизде дагы бир нерсе бар экен. Сиз да байкап жүрөт болушуңуз керек. Мүмкүнчүлүгү чектегендер бар го. Ошолор көп эти барга алмайт экен да. Ошолор үчүн дагы буюрса биз атайын программа атабыз. Алар дагы ошо группа чогултуп алып, график түзүп, ошо мезгил менен балким алар жага, андан кийин дагы башка эс алуу музейлерге жана башка жерлерге алып барып, аларга да эс алдырууну биринде үйрөтөлүп атабыз. аларга да көңүл бөлөлүп атабыз буюрса. Негизи мындай климаттын өзгөрүү кесепеттери башка өлкөлөрдө эле, дүйнө жүзүндөгүдөй эле биздин өлкөдө да билинип атат. Анан бул боюнча жаштарга эмнени айтат элеңиз? Алар эмнени билиш керек азыр? Жаштар баарын билиш керек азыр. Өтө маанилүү. Англис тилин үйрөнсө, биринчи мен керек. Англис тилин үйрөнүп, көп маалыматтар англис тилинде да. Анан ошол нерсени эми үйрөнгөнүн башкага үйрөтүш керек. Биз дагы бир нерсе мындай медиа сабаттуулукту калыптандырыш керек экен да. TikTokко киргенде, Instagram, YouTubeга киргенде пайдасы жок нерселерди көргөндөн көрө ушундай инсандык өнүгүүгө багыт берүүчү берүүлөрдү көрсө, же болбосо мындай алтын эреже болуш керек да, жашыл эреже болуш керек. Класска киргенде светти өчүрүп, чыкканда өчүрүп чык, киргенде өчүрүп кийгүзүп кир, чыкканда өчүрүп чык деп. Мен муну колдонуп жүрдүм, балдар колдонуп, сабак баштап атканда дагы балдар биринчи ошо адегенде эле тазалык, эко класс деп коебуз. Отурган жерлерин биз тазалайт. Анан сабак өтөбүз. Анан бүткөндөн кийин кайра тазалап кетиш керек да. Бирок бизге ошол биздин менталитетке бир мындай мен же сиз айтсаңыз таасир бербейт экен да. Бизге бир жапондор келип футболго катышып, анан кеткенден кийин ошо мусорларды таштап терип кетсе, анан кол чаап дүркүрөтүп ушундай кылышыбыз экен да, анан кийин биз да ошентип кийин колдонот экенбиз да. Бирок эгер биз ушул экологиялык билимдерди айтсак, азыркы жаштарды үйрөтүш керек дегенде, бизде мурда ата-бабалар экологияга аяр мамиле кылчу, алар баарын аң сезимдүү, керектөөчү болчу деп айтат. Анан ортодо кайдан бизде мындай экологиялык аң сезимдүү болбой калганыбыз, кайсыл жерден, эмнеден улам чыккан? Жакшы болду, бул жакшы суроо болду. Адегенде үйрөтүш үчүн үйрөнүш керек да. Биринчи биз, мен, сиз баарыбыз улуу муундагылар баарыбыз жаштарга үйрөтүш үчүн өзү үйрөнүш керек койгончо. Анан кийин үйрөтүп баштасак, аларга үйрөтүүнүн кажети жок. Өзү жашаш керек. Көрсөтүп бериш керек да. Бизде макалдар бар да. Куш уясынан көргөн кылат дейт го. Ата-эне үйдө кандай эмне кылса, бала ошону турат. Ошого биз өз биринчи үйрөнүш керек, анан аларга жашап көрсөтүп бериш керек. Биздин ата-бабаларыбыз экологиянын мыкты адистери болгон да, чеберлер болгон. Эмне үчүн көчмөндөр биз? Анткени алар билген, быйыл мына бул аймакта жашаса, бул жакта мал жандык көп болгон, бизде мал жандык кармаганбыз. Алар ал жерде жегенден да сырткары туягы менен тебелеп талкалашкан да. Ошо алар тет жакка көчүп кеткен. Тияктан кийин ар жакка көчкөн. Кайтып монтип көчүп, кайтып бул жакка келгенче ортодо 3-4 жыл учурун өтүп, бул жер кайра экосистемасы калыбына келип калган да. Ошентип айланып турушкан аларчы. Жөнөкөй мисал үчүн эмени алсак болот. Чүй өрөн шамшы деген бар да, мисалы үчүн шамшы туюк деп коет. Чүй тарабы, андан кочкор тарабы бар. Тоонун бул тарабы чүй тарап, чүй облус тарап жагы нарында кочкор. Кочкордо уже кочкор тарабы уже саптары болгон, какыраган чөлгөлөнүп калган да. Чүй тарабы болсо аябай кооз жаратылыш. Мунун бирден бир себеби баягы мен түшүнүгүмдө мындай атат. Кочкор тарабында мал жанды көп болуп, туяктарын төрөп салган. Экинчиден аңчылар, мергенчилер той эчкилерди ата берип, алар үркүп качып кеткен дагы. Ал жактын экосистемасы талкаланган да. Чүй тарабын сактап калган үчүн ал жак кооз. Айтматов. Тоолор кулагына чыгармасы. Негизи Айтматов аябай эколог, мыкты экологияны сүйгөн жан болгон да. Мисалы үчүн бир илбирстин жоголгону чөлгө какыраган чөлгө айланып калып кетти да. Биздин кооз жердечи. Же бир жаныбардын жоголуусу, мисалы бир илбирс деп коелу, ал бир илбирс барып бир тоот экенин жеп кетсе, андан калган калдыгын келип башка чөөлөр, түлкүлөр жейт. Андан калганын дагы башка жандыктар жейт. Анан акырында сөөк балбачтар дегендер бар, канатуулар. Алар келип сөөктөрүп жатат да. Бир илбирс же бир тоо эчки канчалган нерсени багып коет. Ошого биз экосистеманы сактаганды билишибиз керек да. Жөнөкөй мисал. Окуш барганда укучумда
статистика боюнча чиркейлердин айынан миллиондогон адамдар чогуштуу ооруларга учурап өлүмгө дуушар болот да. Балдар суроо. Демек бизге чиркейлердин пайдасы барбы, жокпу депчи. Десең балдар агай жок, пайдасы жок, ал оору жугатпайбы, пайдасы жок дейт да. Ал адам чагып, анан оорулуу адамдан тиги башканы чагып оору жугатат. Жок, анын пайдасы бар деп таңгатты. Кантип депчи. Бир чиркей жок болуп кетсе, анда чымчыктар чиркей таппай, мисалын аарылар жетип алат депчи. Аарылар жок болсо, чаңдашы жок болот, өсүмдүк өспөйт, какырган чөлгө айланат депчи. Десең анан балдар отурган изилденип баштайт да. Ошол сыяктуу бир мындай эко билим берүүнү чайылтыш керек, жалпысынан кызыктуу болду. Чоң рахмат. Урматтуу Жашыл климат подкастынын көрүүчүлөрү, биз бүгүн экологиялык билимдин маанилүүлүгү туурасында сүйлөштүк. Студияда мен Айгерим Муратбекова жана Билим берүү жана Илим министрлигинин Республикалык экология, жерин таануу жана туризм боюнча балдар жана өспүрүмдөр борборунун директору Бийик Рыскулбеков болду. Кайрадан кийинки подкастта жолукканча саламатта туруңуз.